Қазақстандан цемент келет экен, биздин Кыргызстанга. Биздин сомдун курсу жакшы болгону үчүн аларга интересно, бизге алып келип сатат. Сомго сатат да, кайра анысын доллар кылып алып барып өзүнүн Казакстанда теңгени алганда аларга интересно да, ошо бизге саткан. Мен Нацбанктын жетекчисине түшүндүрүп бере албай койдум. Сомду сен кармап турганга жылына өтө көп акча, интервенция акча таштайт. Долларларды. Эми официально почти 120 миллион доллардан баштап аша акча таштайт. Ушу курсту кармап туруш үчүн. Эми бул жөн эле күчкө салып кармап турат. Мындан пайда жок. Мисалы, мына цемент заводдон баштап ошол эт сатуучулар качан эле Казакстанда бизден эт арзан болгон. Андай болгон эмес. Казакстанда бизге картошка ташып атышат, Белоруссиядан ташып атышат. Себеби бизде сом жакшы. Алып келет, бизге элге сатат, доллар алат, өзүнүн жерине алып барса, ал выгодно. Ошон үчүн сомду мындай күчкө салып кармап туруштун экономикага, биздин өзүбүздүн өндүрүшчүлөргө пайдасы жок деп экөөбүз эки саат түшүнө алган жокпуз. Түшүндүрүп бере албай койдум да. Ушул тенденцияны силер да изилдеп турасыздар да. Мисалы, цемент завод мурун кандай чыгарчы, алар баасын түшүрдү, 7000 сомдон сатчу экен, азыр 4500 сомго түшүрүптүр. Ошондо дагы казактардын производительдерине конкуренция боло албай атабыз дейт. Себеби алар бизге деле ошо 4500 сатып туруп, аны доллар алып, кайра теңгесин алса, теңгеси 2 эсе обесценивать өтүп кеткен, өзүнүн өлкөсүндө 2 эсе прибыль көрүп атышат. То есть биз муну менен биздин кошуна производительдерге мүмкүнчүлүк түзүп берип койдук. Алар бизге ошол границаны ачып, хлынула ихний товар, грубо говоря. Ушул мисалы силер бааны карап турасыздар да. Ошол эле картошкадан баштап эмегечи. Эми сунушта негизи силер не только бааны карап, вообще откуда этот товар? Ошону да контролдосоңор, эми желательно биз эми дүйнөлүк рыноктогу конкуренция болбосок да, картошка да башка нерселерди өзүбүздүкүн өткөргөнгө кызыктар болсок да, эми ошону өкмөттүн деңгээлинде көтөрсөңүз, себеби сомдун курсунун мыктылыгы ал биздин өндүрүшчүлөргө көп деле пайдасы жок. Мен ошону түшүндүрүп бере албай койдум, сиздердин көз карашты да билгим келет ошол боюнча.